пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы исламга коомчулукту тартканда айткан: мени ээрчип динге киргендердин, исламды тандагандардын 10-9 менин кулк мүнөзүмдү ээрчип киргендер. Ал эми айткан сөзүмө кирген бирөөсү эле деген. Эгер менин ушул кулк мүнөзүмдү сүннөт катары кабыл алсаңар, анда силердин артыңардан да ушундай ээрчит деген. Демек, мугалим дагы пайгамбарлык кесип деп айтабыз да. Мен аны бекеринен айтканым жок. Пайгамбарлык кесип деп айтып коюу бул чоң жоопкерчилик. Окуучуларды мугалимдер уруп тарбиялаган мезгилде окуучу болдум. Окуучунун укугу корголгон эң жогорку чегине жеткендеги учурда мугалим болду. Биздин максат ошол мугалимдерге, андагы ата-энелерибизге да пайдалуу болсун деген ойду камтыдык. Ата-эне баланы тарбиялабайт. Ата-эне өзүн тарбияласа, бала аны кошуп тарбияланат. Аны көрүп тарбияланат. Мисалы ата-эне менен мугалимдин ортосунда конфликт чыгып атса, балдарына өчөшүп калгандагы мугалимдер бар экен да. Балага канчалык жашында инвестиция кылсаң, ошончо чоң результат аласың. Сиздин оюңуз боюнча баланы баалоодо эмнесине карап туруп баалаш керек негизичи? Сабакта эң начар бала менен жакын. Мугалимдин кыялы, мугалимдин бар тапкан байлыгы бул окуучусунун саламатсызбы агай деген сөз. Арыбаңыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Кезектеги биз сиздерге пайдалуу жана кызыктуу чыгарылышты тартуулайлы деп турабыз. Ал эми менин аты жөнүм Мелисбек Кудайбердиев. Бүгүн өзгөчө биздин коногубуз бар. Айтып өтөлү, билим берүүнүн мыктысы, техника илимдеринин кандидаты, Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин доценти жана ошондой эле ДЭМ инновациялык тренинг кербенинин негиздөөчүсү Өскөнбай Дилишатов агайыбыз. Ассаламу алейкум агай, кош келиңиз. Алтынай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат эң башында. Анан өзүңүз жөнүндө өз оозуңуздан маалыматтарды угалы. Канча жылдык тажрыйбаңыз бар, кайсыл жактан болосуз дегендей? Жакшы, рахмат. Биринчиден ушул өзүңдүн подкастыңа конок кылып чакырганың үчүн чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Мен Кыргыз Республикасында төрөлгөм, Баткен районунда, Карабак айылында, жаштыгым, балалыгым Зардалы айылында өткөн. Мугалимдик кесипти кантип тандап калдыңыз? Негизи эле Баткенден ушул атактуу мугалимдер чыгат окшойт, Капыр агайыбыз баш болгон деген сыяктуучу. Агайыбыз албетте биздин устатыбыз болот. Эми Байманалуу Баткен деп айтабыз да. Баткендин өрүгүн, Баткендин сары алтыны деп коебуз да. Ошол сары алтынды биз ошол как кылып, кичинебизден мээнеткечтикке үйрөтүп ата-энебиз. Анан ошол бир эле өрүктү бир нече жолу колдон өткөрүп, анан как болот да. Ошол зерикпестен майда нерсени чоң бир бизнес продуктуга айландырыш үчүн ар бир өрүккө мээнет кылгандай эле ар бир иште ошондой мээнеткечтик менен эгер алектенсең, албетте ар кандай иште ийгилик болору бышык. Кантип тандап калдыңыз өзүңүздүн кесибиңизди? Мугалим мен болууну кичинемден эңсеген эмесмин. Кичинекейимде мен мектепте жаздырат эле, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла, келечекте ким болосуң деп. Мен ар дайым инженер болом дечүмүн. Менин максатым дагыдай инженер болдум. Бирок ушул турмуштун зарылчылыгынан улам, илим чөйрөсүнө аралашкандын себебинен ушул мугалимдик кесипке, мындай айтканда, инженер-педагог болууга тагдыр алып келди десем болот. Мен ушул мугалим болууну башында эңсебегеним менен муну Кудай каалады деп түшүнөм. Учурда канча жылдык тажрыйбаңыз бар? Жечкендиктер боюнча да айтып өтсөңүз. Жакшы, мен ушул педагогикалык эмгек стажым быйыл 24 жылдын жүзү болуп атат. 24 жылдан бери ушул инженердик багыттагы тагыраагы энергетика тармагындагы адистерди чыгаруу менен алектенип келебиз. Бул ушул 24 жылдык эмгек жолумда көптөгөн
кадрларды чыгардык, ошол кадрларым менен сыймыктанам жана мактана алам. Кыргыз патенттеген дагы окуяңызды айтып өтсөңүз. Ушул илим жолуна аттанган соң 2010 жылдары жаңы бир идея келе баштады мага. Ошол идеянын үстүнөн иштеп аткан маалда ошо окуясы болду. Ошого карабастан мен жайлоодо экспериментти жүргүзүп аткан болчумун. Ошол эксперименттердин жыйынтыгында кыргыз патентке мен заявка бергем. Өзүмдүн ойлоп тапкан приборумдун иштөө ыктымал результаттарынын мыктылыгын, анан өзгөчө жаңылык экендигин далилдөө боюнча заявка бергем. 2012 жыл 2 жылдан кийин ошого оң натыйжада жооп келип, 2012 жылы ошол күндүн жардамында суу ысытуучу түзүлүштүн жаңы тибин ойлоп табуучу деген патент ыйгарылган. Жакшы. Негизи эле дем инновациялык тренинг кербени азыркы учурда көп иш чараларды аткарып жүрөсүздөр. Негизи эле бул подкастты жазуудан биздин максат ошол мугалимдерге, анан дагы ата энелерибизге да пайдалуу болсун деген ойду камтыдык. Эми бүгүнкү күндө мугалимдерибиз аябай көп. Анан жаш мугалимдер да катарыбызга кошулуп келатат дегендей. Анан эң башында ошол суроо болсун, мугалим деген кандай болуш керек негизи? Чыныгы мугалим кандай болуш керек? Чыныгы мугалим бул бирөөнүн баласын өзүнүн баласындай көрө алган мугалим, бул чыныгы мугалим. Башка кесиптер да ардактуу, ар бир кесип ардактуу, бирок мугалим бул өзгөчө кесип. Мугалим бул коомдун күзгүсү. Мугалим бул коомду өнүктүрүүдөгү негизги күч. Эгерде мугалим чыныгы мугалимдик касиетте алып жүрсө өзүн, анда мугалимди ээрчигендер көп болот. Мугалим бул ээрчитүүчү, мугалим бул үйрөтүүчү. Муаллим деген арабтын сөзүнөн алынган, аны которгондо үйрөтүүчү деп которулат. Анан эми мугалимдер баягы ар дайым ар бир мугалим өзүнүн жетишкендиги менен, ошол окуучунун жетишкендиги менен баягы сыймыктанып келет эмеспи? Анан ар бири жакшы окуучуну чыгаргысы келет. Эми негизи эле мыкты окуучу болуш үчүн мугалим менен окуучунун ортосунда байланыш болуш керек да. Ал кандай болуш керек сиздин оюңуз боюнча? Мугалим окуучу менен бир эле мезгилде насаатчы катары, ошол эле мезгилде аны менен дос, ошол эле мезгилде ага, үйрөтүүчү, аны жетелөөчү болуш керек. Анткени педагог деген сөз грек тилинен алынганда үйрөтүүчү, жетелөөчү деп, алып жүрүүчү деп которулат. Ал тарбиялоочу да болот. Ошон үчүн педагог деген бул билим берүү деп которулбайт. Бул тарбиялоочу, үйрөтүүчү, жетелөөчү, алып жүрүүчү. Демек, сен үйрөтүш үчүн биринчи өзүң үйрөнүшүң керек. А үйрөнгөн нерсеңди жакшы өзүң түшүнбөй сайын бирөөгө жеткирүү бул өзүнчө бир мугалимдик тажрыйбаң болуш керек. Ошон үчүн бул мугалимдик тажрыйбада бул дароо пайда боло турган нерсе эмес, көп жылдык эмгек жолду басып өтүү зарыл. Мектептеги окуучулардын билимине, анын тарбиясына кандай болот? Ошондо жооптуулар кандай болот? Сиз тарбиячы деп атпайсызбы? Мугалимдик кесипте билим берүү менен тарбия айкалышып эгиз козудай жүрүш керек. Ар бир сабактын тарбиялык мааниси болуш керек. Ар бир өтүлгөн сабак турмуш менен байланышы керек. Ошондо ошол мугалим билим берүү менен кошо тарбияны алып кеткен чыныгы үлгү боло алат. Азыр сабактар боюнча айтып атпайсызбы? Негизи эле бардык эле мугалимдердин бир эле көйгөй бар экен да, кантип кызыктуу сабак өтөм депчи, ошого кантип жооп берет? Жакшы. Сабак кызыктуу болуш үчүн мугалим өзү кызыктуу болуш керек. Кызыктуу качан кызыктуу болот? Кызыктуу болуш үчүн инсан сырдуу болуш керек. Ошол эле мезгилде сындуу болуш керек. Анан айткан сөзү менен кылган иши дал келген инсан болуш керек. Жүрүш турушу, анын кулк мүнөзү чыныгы мугалимге дал келиш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы исламга коомчулукту тартканда айткан: мени ээрчип динге киргендердин, исламды тандагандардын 10-9-у менин кулк мүнөзүмдү ээрчип киргендер. Ал эми айткан сөзүмө кирген бирөөсү эле деген. Эгер менин ушул кулк мүнөзүмдү сүннөт катары кабыл алсаңар, анда силердин артыңардан да ушундай ээрчит деген. Демек, мугалим дагы пайгамбарлык кесип деп айтабыз да. Мен аны бекеринен айтканым жок. Пайгамбарлык кесип деп айтып коюу бул чоң жоопкерчилик. Айтып коюш оңой. Демек, пайгамбарлык кесипти
аркалап аткан мугалим пайгамбарлык касиетти дагы алып жүргөн мугалим болуш керек. Ал өзүнүн кулк мүнөзү менен жана жасаган иштери менен, жасаган мамилеси менен коомчулукту ээрчите алган мугалим болуш керек. Азыркы учурда баягы Z муунду отпайсызбы? Баягы заман өнүктү, техника өнүктү, азыркы замандын балдары мындай сабакка көңүл буруусу да бир аз начардай сезилип кетет. Анан эми кантип мындай баланы сабакка көңүл буртуп, толугу менен ошол 45 мүнөт берилген убакытты туура пайдаланат мугалимдер? Кызыктуу болуш үчүн, сабактын кызыктуулугу болуш үчүн дагы бир элемент бар. Бул сабактын пайдалуу экендигин сездириш керек. Ошол сабактын керектүү экендигин сездириш керек. Анан сабактын ошол кызыктуу экенин далилдеп туруп, башынан баштап, сабактын башынан баштап, эгер кызыктырып алсак, кызыккан окуучу сабактан калбайт. Кызыккан окуучу уже анын пайдасын сезе баштайт. Пайдасын сезген окуучу анын керектейт, керектүү экенин билет дагы сабакты калтырбай ошонун артынан түшөт. Ошол сабак кызыксыз болгондугу үчүн сабакка кирбей калышы мүмкүн. Сабак пайдасыз экенин билгенден кийин же болсо пайдасыз деп түшүнгөндүктөн, пайдалуу экендигин жеткире албагандыктан мугалим ошондо гана балага ал чөйрө ылайык келбей калат. Же болбосо азыркы айрыкча мындай санариптешкен доордо жашап аткандан кийин интернет желесине бардыгы туташкан абалда, бардык ачык айрым доступ болуп атканда, демек балдарга соткадагы ошол смартфондогу материалдарга караганда сабак андан да кызыктуу болгондо гана бурула алат да. Ошон үчүн азыркы мугалимдерге өтө өзүнүн үстүнөн көп иштешке туура келип жатат. Анткени баягы компьютерди өздөштүрүп, өзүнүн сабагына туура келбесе, өзүнүн сабагына туура келтире турган программаларды өздөштүрүшкө мажбур. Эми мына сентябрдан баштап көптөгөн бардык мугалимдерге өзүнүн ноутбуктун ичинде программалар киргизилген, ошонун бардыгын өздөштүргөн мугалим анан балдарды кызыктыра алат. Азыркы учурда интернеттин пайда болгону, жаштардын арасында көп баш айтканда доступный болгону мындай пайдасын берип атабы же тескерисинче зыянын берип калып атабы? Бул жерде ар бир эле нерседе куралды коргонсоң курал жакшы. Куралды наступлениеге, басып алууга колдонсоң бул жаман. Ошол сыяктуу эле бул интернеттагы чоң курал. Муну тандоону үйрөнүшүбүз керек. Бул үчүн биз медиа сабаттуу болушубуз керек. Медиа сабаттуулук деген бул маалымат сабаттуулугу, медиа сабаттуулугу бул маалыматты илгей алуу, ылгай алуу жана иргей алуу. Ошол маалыматты тандап, ага сынчыл ой менен, сынчыл көз караш менен аны тандап алууга үйрөнгөн окуучу болобу, бала, жаш балакай же болсо кичинекей жаш бала болобу, ошого үйрөтсөк садиктен баштап. Балдар бакчасынан баштап ошого үйрөнгөн бала, ал ошонун ичинен пайдалуулугун издей баштайт. Өзүнө пайда алып келген гана роликтерди көрөт, ошондой программаларды, ошондой оюндарга тартыла баштайт. Анын үчүн биз өзүбүз мына медиа сабаттуулук курсунда Clever деген жакшы оюндар бар. Ошол оюндардын ичинде, программанын ичинде өтө сонун бир жагынан интеллектуалдык жактан өнүгөт, ошол эле мезгилде анын ичинде кызыктуу нерселер да көп. Кызыгып атып билим алып калат да. Ошондой нерселер көбүрөөк болуш керек деп. Буга ата-энелердин эле салмаш керек да. Буга албетте ата-эне биринчи орунда жооптуу да. Анын үчүн ата-эне өзү маалыматтуу болуш керек. Кайсы жакшы, кайсы жаман экенин ылгай алган медиа сабаттуу ата-эне болуш керек. Ошондуктан ата-энелер мектеби деген дагы туура, эң туура маселе. Ата-эне баланы башкарбайт. Ата-эне баланы тарбиялабайт. Ата-эне өзүн тарбияласа, бала аны кошуп тарбияланат. Аны көрүп тарбияланат. Жанагы эле айтканга караганда өзүнүн жасаганы менен бала ошону ээрчийт. Эгер бала ата-эне үйүндө сигарет чегип туруп, сигарет чекпе десе, ал чеге берет бала. Жашынтып туруп чечет, чегет, чекпе деген сайын. Эгер ата-эне өзү намаз окубай туруп, намаз оку деп айта албайт. Ошол ата-эне өзү кандай болсо, бала ошондой болот. Баланы тарбиялаш үчүн өзүңдү тарбияла, ошол эле. Ага, эми ата-энелер темасына да келебиз. Анан ага чейин болсо, бул мугалимдер боюнча айтып өтөлү. Мугалимдер сабак бергенден баягы билимин баалоого келет. Бул дагы бир чоң көйгөйлүү темалардын бири болуп кетет да. Акыркы учурда анткени туура эмес баан айынан дагы ар кандай суицидке барган окуучуларды көрүп калып атабыз деген сыяктуучу. Сиздин оюңуз боюнча баланы баалоодо эмнесине карап туруп баалаш керек негизичи? Туура. Баа деген маселеде баа өзүнчө башка нерсе. Баа коюу деген дагы башка бир маселе. Ал эми баалоо дагы башка, анан баа коюу дагы башка. Ошонун ичинде баалоо критерийлери бар. Баалоо критерийлеринде бардык нерсе ачык көрсөтүлгөн.
ошол критерийлердин негизинде гана баалай алабыз баланы. А эми баалоо дегендин дагы бир экинчи мааниси бар. Баланы тынымсыз баалап туруш керек. Сабактын башынан аягына чейин, башынан аягына чейин ар бир баланын кыймылын, аракетин баалап туруу бул мугалимдин милдети. Баалап туруу деген аны баа кое берүү эмес. Аны азаматсың деп шыктандырып. Эң туура айтасың. Сени мен ушуну күттүм эле. Мен сага ишенем. Өткөндө да сен жооп бергенсиң. Бүгүн мен сенден ушуну күткөм. Мен айткан, мен ойлогондон да жакшы жооп бердиң. Кийинкисинде да сенен күтөм. Башка балдар дагы, силер да азаматсыңар. Ушул класс мага жагат. Кийинки класска деле айта бер, А класс, Б класска деле айта бер. Алар бизди жакшы көрөт деп сезиш керек. Биз ошонун уят кылбайлык деп анан ар бири тартыла баштайт. Илгеркиде балдарга насаат айтып, кайра-кайра нотация окуй берген азыр Z муунан жактырбайт. Алар менен партнер катары, алар менен дос катары. Алар менен болгон мамиледе аралыкты сакташ керек, дистанцияны сакташ керек, анан расстояние сакташ керек деген эмес. Барьер болуш керек дейт. Бирок бул мен расстояние сактаба деп айтам, дистанция сактаба деп. Субординацияны сакта. Субординация болуш керек, расстояние болбош керек. Жанында отуруп алышың керек, бирок мугалим экениңди ал сезиш керек, аны унутпаш керек. Сырың болуш керек. Чыныңды айтам деп сырыңды айтып алба деген бар. Чыныңды бериш керек, бирок сырыңды баары бир алдырбаш керек. Ошондо мугалим барктуу болот. Мугалимдин секин эле айтканы ага таасирлүү болот. Өзүнүн баркын кетирип алгандан кийин миң кыйкырса да ал токтобойт. Анан аны кайра-кайра урушуп эки кое бергенде баланын көңүлү чөгөт дагы шыктануусу азаят. Ошон үчүн сабакта эң начар бала менен жакын болуш керек. Анан негизи мамиле боюнча дагы келели. Окуучуларда көбүнчөсү мугалимдерде ушундай эки ой бар да. Мындай тартипти, мындай темирдей бекем болуш керек тартип, же болбосо балдар менен сиз айткандай жакын болуш керек дейт. Анан эми ар түрдүү ойлорго келет да. Сиздин бул боюнча оюңуз кандай? Мен мисалы үчүн айтат элем, мугалим окуучу менен бир эле мезгилде жакын болуш керек, бир эле мезгилде алыстай алыш керек. Бир эле мезгилде ал артист болуш керек, актер болуш керек, оратор болуш керек. Ошол эле мезгилде ал өтө строгий, как роботта боло турган күндөр болуп калат. Ошол мезгилде ситуацияга карап өзгөрүп тура алган мугалим бул универсалдуу мугалим. Мен мисалы үчүн эң начар окуган студенттин же окуучунун жанында отурам. Эсепти тапшырманы берем дагы, баардык эсепти чыгарып баштаганда, секин барып ошол начар эсеп чыгара албаган баланын жанында отуруп, сенде болот турбайбы? Мынан чыгарчы, мынан кошуп, жетелеп туруп, ошолордон жакын, ошолорго жакын кылып алдынырактан чыгарганга жетиштирип коем. Ушинтип атып бала менден да болот экен. Мен да чыгара алып турбаймынбы деп көңүл буруу бул эң негизги маселе. Ар бир балага көңүл бурган мугалим, чыныгы педагог, ал ошол эле мезгилде психолог болуш керек. Эми азыр ата-энелерге да келели. Ата-энелердин арасында ушундай бир окуялар көп болот экен. Балдарына эки коюп койгон учурда, же болбосо балаларына туура эмес мамиле кылганда мектепке барып мугалим менен сүйлөшүп, анан эми кээ бир учурда конфликт болуп кетет. Анан аягында ошо балама ушундай жаман мамиле кылбачы, экөөсүнүн ортобузда эле болгон нерсе го деген сыяктуу сөздөрдү угуп калат экенбиз да. Бул жерде мугалимдин компетенттүүлүгү дагы маанилүү да. Мисалы ата-эне менен баягы мугалимдин ортосунда конфликт чыгып атса, балдарына өчөшүп калгандагы мугалимдер бар экен да. Бул боюнча кандай дейсиз? Негизи эле ата-эне менен мугалим кандай мамиледе болуш керек? Бул мыкты окуучу чыгыш үчүн. Мугалим менен ата-эне экөө бир партнер да. Ортодо бир товар десек, өндүрүштү эки партнер биргеликте бир максатты көздөгөн абалда бирдей укукта аракеттенсе, ошол продукция жакшы чыгат да. Ошол сыяктуу эле биз баланы ата-эне менен биргеликте тарбиялабасак, экөө бири-бирине кайчылашкан абалда эч качан жакшы окуучу чыкпайт, жакшы тарбиялуу билимдүү бир бала чыгышы кыйын. Ошондуктан мен ар дайым айтам, начар, хулиган, өтө гиперактивный балдардын ата-энелери менен атайын барып жолукпагыла. Атайын жолуксаң, бул атайын келди бир нерсеге деп туруп контратакага чыгат. Аны кокусунан жолугуп калган сыяктуу болуп туруп, жолугуп туруп, эжекеси. Менин окуучумдун апасы сиз элеңиз. Жакшы учурап калдыңыз.
мен сізге жақсы сүйінші айтқаны келдім. Еш қолым бошап сізге келіп жолыға албай жүрдім біле. Балаңыз ақырғы күндері абдан активті болып кетіп жатады. Өзі чында өле үйде шоқ оқшайды, деп тұрып, анан кейін аны мақтап, жақсы жағын айтса, ата-эне сүйінеді. Ана дагы қылайын, қандай қылайлы деген биргеликте иштегенге өтөт. Теманы өзі қозғойды. Ошондо мен да сізге ошоны айтайын дедім де. Келіңіз, мен өткенде апаңдың айтқанын қыл. Апаң өте жақсы адам, атаң өте жақсы адам. Атаңдың көріп тұрып мен суқтанам. Мен ошол атаңмен жолығып бір барлашқым келіп жүрөт деп жақындашып тұрып айтып тұр. Анан кейін ошол баласы жөнүндө жакшы уккан ата-эне кел бирге иштейлик, эмне кылайлык? Чында эле бул шок, эмне кылсам болот деп. Анан ошол шоктугун, анын гиперактивдүүлүгүн билимге буруп койсо, жакшы бала чыгат. Же болбосо талантын багалаган адам катары муну билими начар, математиканы чыгара албаганы менен ал сүрөттөн жакшы. Же болбосо сүрөт тарта албаганы менен ал спорттон жакшы. Же болбосо ал спорттон начар болгону менен бул кыргыз тилден сөз байлыгы өтө жакшы. Бул келечекте депутат боло турган, келечекте бир мамлекет башкара турган бир лидерлик сапаты бар. Ошо балаңызды ачайлык экөөбүз десе, бала ата-эне дароо партнерлукка өтөт. Каршылык эмес. Чогуу биргеликте иштесе, иштесе гана сонун болот. Албетте, бул жерде баягы мугалимдин дагы ушундай айтуусу менен чечиле турган маселе экен. Анан эми көпчүлүк учурда сиз деле угуп калган жайыңыз бар чыгар. Ата-энелерде ушундай бир стереотип деп коебузбу, сөз бар го. Бир жакшы окуган окуучу болсо, ал дээринде, зээринде бар бала болчу, анын атасы ушундай жакшы окуучу, ал эми ушундай окуй турган бала эле депчи. Мен сурайын дегеним, негизи чын эле дээринде, зээринде болгон бала эле окуй алабы же бардыгы эле катарга колуңуздарга келген окуучуну эле мыкты окуучу кылып койсо болобу? Колубузга келген кандай окуучу болбосун, биз андан жакшы инсан чыгарганга милдеттүүбүз. Андан билимдүү математик чыгара албайсың. Андан бир же болбосо сүрөттөн анын шыгы жок болсо сүрөтчү кыла албайсың аны. Бирок ошонун шыгын тапса болот. Анткени бул дүйнөгө жаралганда ар бир адам затына, пенделерге бирдей мүмкүнчүлүк берген. Физикалык, физиологиялык, генеалогиялык бардык мүмкүнчүлүктөр бирдей. Десем көпчүлүк айтат, анда мүмкүнчүлүгү чектелген колу жоктор кандай анда? Жаралганда колу жок болуп атпайбы? Жок. Кудай таала ошо колу жок кылып жаратты. Демек, бир колу жок болсо, бул колдун күчүн бул колго берип койгон. Эгер эки колу жок болсо, эки колу жок болсо анда эки бутуна берип койгон ошо күчтү. Байкагыла. Эки буту жок болсо, эки колуна берип койгон, карагыла. Эгер колу да буту жок болсо, анда анын мээсине берген Ник Вуйчич мисалы үчүн. Бир мисал. Ал дүйнөдөгү миллиардерлердин бири. 7 мамлекеттин өлкө башчысы аны кабыл алган приемна. Демек ал миллиардер. Ал күчтүү мотиватор. Айтып атат, мен кылып атам го, сен кантип кыла албайсың деп атпайбы? Сен колуңдан келет деп атат. Анан ойлонот, берки мунжулар карап туруп аны, мен анын алдында түзүк экенмин, ушул кылып аткандан кийин деп туруп, анда жандуу бир, шаңдуу бир нерсе, мотивация пайда болот. Ошон үчүн ар бир мугалим карап туруп өзүнүн мындай деп коет, жөндөмүнө карап мамилени алып барыш керек, иш алып барыш керек дагы. Ошондон дагы күчтүү бир коомго пайдалуу адамды алып чыкса болот. Мисалы үчүн буга пример Петр I ууруларды дагы пайдаланган. Ууруларды аскердин эң акырына койгон. Ал эми кайсар, кайтпаган адамдарды бардыгын алдыга койгон. Ортого акылдуу, билимдүүлөрдү койгон. Эми басып алган жерде олжолорду тартып алганда жөнөкөй адам билбейт экен эмнени каерге бекиткенин. Уурулар аны билет экен. Ошол олжолорду бекиткен жеринен таап алып келип, ол алмалда олжо үчүн болгон көпчүлүк согуштар. Элин ошол ошол бир командасын же болсо өзүнүн аскерлерин ошентип байытып турушкан. Темага ылай эле агай. Көбүнчөсү ата-энелер бул балдарынын билим алуусуна чоң мындай инвестиция кылгылар келет. Бирок көпчүлүгү баягы мыкты же болбосо мындай кымбат мектеп тандоо менен чектелип калат да, бүтүп калат ошол жер мененчи. Бирок чын эле кантип ата-эне ошол баласынын билимине чоң, жакшы инвестиция кылса болот? Инвестицияны баланын билимине жасоодо теория Хикмана деген бар. Хикмандын диаграммасы бар. Же болбосо кривая Хикмана деп коет. Хикмандын ири сызыгы. Ошондо ошол изилдөөлөрдөн улам тыянак чыгарат мындай деп. Балага канчалык жашында инвестиция кылсаң, ошончо чоң результат аласың деп атат. Демек, садик учурунда же болбосо садикке чейинги
учурда кылынган инвестиция эң чоң пайдалуу, натыйжалуу инвестиция болот. Ал эми мектепке келгенде жасалган инвестиция да жакшы болот. Андан кечиксе уже ал кеч калган болот. Демек, инвестицияны билимге эле эмес, ошол эле мезгилде азыркы көпчүлүгү сен туура белгиледиң, Юго-Востоктогу жашаган ата-эне западныйга баласын алып кетип атат садикке же болбосо мектепке. Жакшы мектеп ошол жакта экен деп. Ошол эле мезгилде карасаң, западныйда жашаган бирөө Юго-Востокко дагы алып келип атат да, бу жерден бир мектеп жакшы деп. Тандоо ар жерде тандап атат да, убарагерчилик. А бирок биз билим берүүгө тандабай, ошол билим менен кошо тарбияны берген. Билимди акчаны төлөсөң, билимдүү кылсаң болот баланы. Бирок тарбияны берген мектептер аз. Тарбияны кошо берген, айкалыштыра берген мектептерди тандоону мен сунуштайм. Инвестицияны ушу тарбияга салса, тарбия менен айкалышкан билим болот. Эгерде өтө билимдүү, ал вундеркинд болсун, бирок тарбиясы жок болсо, ал аюуга автомат карматып койгон менен барабар. Коомго зыян келип калышы мүмкүн. Өтө билимдүү, бирок тарбиясы жок, ыйманы жок, адеби жок. Ошон үчүн ыймандуу, адептүү, анан билимдүү болсо бул эң сонун болот. Нур үстүгө нур, гүл үстүгө гүл деген. Жакшы, анан мугалимдер арасында эжекелерибиз көп, бирок агайлар аз. Расмий эмес маалыматтар боюнча 80-90% бул айымдар өткөн. Эркек агайлардын келүүсү дагы бир аз согундап бараткандай дейт. Эми агайлардын таасири мектепте кандай? Туура. Үйдө атанын орду кандай болсо, мектепте агайдын орду ошондой. Атанын тарбиясы башка. Эненин каргышы пок, атанын каргышы ок деген сөз бар илгертен. Ошол эле сыяктуу эле мектеп азыркы күндө агайлардын үнүнө муктаж. Агайлардын тарбиясына муктаж. Эркектик тарбияга муктаж окуучулар. Ал эми эжекелер менен бирдей соотношениеде, ошол эле мезгилде жаштар менен карылардын бирдей катышта болгону бул албетте мектептин кызыктуу болушуна, балдардын тарбиялуу болушуна жана билимдүү болушуна абдан таасири чоң. Тартип, эң негизгиси тартип. Тартип агайлар бар жерде күчтүү болот. Анткени ал ата, анын сүрүү башка. Ана азыркы учурда сиз ошо ишмердүүлүгүңүздө байкадыңызбы? Мындай агай болом, мектепте иштейин дегендерди, себеби жаштардын көбүнчөсү баягы мектепте билим берүүгө, мугалим болууга мындай согундап бараткандай да? Согундап баратат. Муну ачык айтышыбыз керек. Биздин мезгилде эле башталган экен ол көрсө. Мен 9 классты, омалда 9 классты, 8 класс бүтөт элек. 8 класс бүткөндөн кийин ошол 9-дун базасында деге алып коебуз азыр. Ошондон кийин эле кетүүнү чечкенмин. Анткени көпчүлүк эркек балдар сабакка кирбей калган. Толук сабакка кыздар катышат эле. А кыздардын арасында мен катышчу элем да. Азыр ушул бара-бара бул көбөйдү да ушул нерсе. Андай эмнеден келип чыкты десе, эркек балдар көбүрөөк акча тапканга, эртерээк акча тапканга кызыгып, финансылык, каржылык зарылдыктан алар ошого түртүлүп атат. Ошонун аркасынан Россияга же болбосо башка жакка кетип калып атат. Ал эми эгерде мугалимдикке тартабыз десек, анда эмне үчүн мектепте агайлар азайып кетти дегенде, мен эркек агайлар бул үй бүлөнү багуучу негизги, каржылоочу, аны камсыздоочу эң негизги адам. Ал мугалимдин айлыгы менен бир үй бүлөнү камсыз кылуу өтө кыйын. Азыр 25 000 сом. Мектептеги мугалимдин айлыгы 25 000 сом менен бир семьяны багуу мүмкүн эмес. Аталары башка бир көчөдөн башка бир иштерди кылып, кошумча иштер менен анан ошол үй бүлө багылып атат. Ошон үчүн ачык айтат элем, мугалимдердин айлыгын көтөргөндө көчөдөгү күчтүү такси айдап жүргөн билимдүү эркектер, агайлыкты бүткөн, мугалимдикти бүткөн педагог мугалимдер бар. Ошолор кайтат мектепке. Бул гарантия. Кайтат, анткени акча издеп жүрөт ал, акча таап жүрөт. Бул жакта ошол акча төлөнүп атат. Демек, агайлар кайтышка мажбур болот. Кызыгат. Анан башка өспүрүмдөргө дагы чоң мотивация болот. Мугалимдин айлыгы. Ал эми мугалимдин айлыгыга кошо анын макамы өзгөрүш керек. Макамын көтөрүш керек. Мисалы үчүн мугалимдин макамы жөнүндө өзүнчө бир мыйзамдар кабыл алынып туруп, мугалим менен айтышпа дегенге келиш керек. Всегда прав, у кого больше прав дегенде,
дайым мугалимде больше прав болуш керек. Көбүрөөк укук болуш керек. Ал мугалимби? Демек мугалимдики туура дегенге барыш керек. Ошондо анан мугалимдерди сыйлай баштайт адам, коомчулук. Мугалим менен айтышып, мугалимди тоготпой баштабайт. Мугалимиңди этият кыл, мугалимиңди ук деп баштайт. Негизи мурунку учурда деле айтат эле го, баягы мугалимдерди канчалык бааласаң, барктасаң, эми бул устат менен барабар да, ошончолук билим жугумда болот депчи. Азыркы учурда баалабай, укугун тебелеген да учурлар көп болуп кетип атат. Эми сиз азыр чет өлкөлөрдө да көп жүрөсүз. Сиздин байкооңуз боюнча чет өлкөлөрдө мугалимге болгон мамиле кандай, алардын баасы кандай, ошолор боюнча да айтып берсеңиз. Эң сонун. Мисалы үчүн мугалим, врач, милиционер. Ушул үчөө эң жогорку айлык алган өлкөлөр бар. Алардын бири эң мугалимди сыйлаган, эң күчтүү мугалим сыйлаган бул Япония. Япондор мугалимдер үчүн автобуста мисалы үчүн майыптар үчүн, карылар үчүн месталар болсо, мугалимдер үчүн месталар бар. Автобуста, коомдук транспорттордо мугалимдин орду деген бар. Андан сырткары мугалимде кичинекей значок болот. Депутаттардын значогунан кичинерээк, бирок депутаттардын значогунан бартуураак. А мугалим турбайбы деп туруп, карыган аксакал дагы жашы улуу болсо дагы отур балам дейт. Мугалим экенсиң дегенге жетишкен. Мугалим менен эч ким айтышпайт. Мугалимге ушунчалык керек болсо мектептин директорлору дагы ар бир мугалимдин көңүлүн карап, ошолордун камсыздап, ошолор үчүн күрөшөт. Сабакта турат, мугалим келгичекти, ал директор кирбей турат мектепке. Мугалим ушунчалык барктайт. Мугалиммин деп койсоң ал жерде, мугалимсиңби деп башкача мамиле, буяктан барсаң дагы. Жөн эле айт. Жөн эле мугалиммин дегендигиң үчүн дейт. Ошондойго жеткиргенден кийин албетте бул мугалим оңолмой сайын мектеп оңолбойт. Мектеп оңолмой сайын мамлекет оңолбойт. Биздин келечегибиз жаштарда. Билимге болгон кызыктарлык күчөш керек да. Азыркы учурда баягы спортсмендерди көп пропаганда болуп атат. Ар бир утуп келген медалдары, ушундай жетишкендиктери бул жакшы нерсе. Бирок окуучуларыбыз алар менен кем калышпаган. Окуучуларыбыз бар да, бул дагы мугалимдин жетишкендиги болуш керек да. Мамлекет тарабынан ушундай бир дүйнөлүк олимпиадаларда алтын медаль алган окуучуларыбызга, негизи жетишкендиктерге жеткен окуучулардын мугалимдерине кандай көңүл бурулуп атат? Эң туура белгиледиң. Мен акыркы мезгилдерде ошону байкап, анан бир Инстаграмда бир видеодо интервью берип сүйлөдүм эле да. Акыркы күндөр чындап эле кичине көңүл бурула баштады. Алдың эң биринчи ушул азыркы өкмөттөгү бизди башкарып аткан башчыларыбыздын эң туура жолу бул баягы эрежесиз эр урушту жойду да. Эрежесиз эр уруш бул спорттун түрүнө кирбей эле бир хулигандарды көбөйтө турган бир эме болуп кетти эле да. Анан пропаганда ошого жүрө баштады. Мектептен эле уже ошондой кылсак болот экен деген нерсеге жөнү мындай кызыгуу пайда болуп калган учур болду. Аларды жойду дагы чыныгы дүйнөлүк олимпиадага кирген спорттун түрлөрү боюнча келгендерди, ошолорду мисалы үчүн сыйлай баштады. Бул жакшы нерсе. Ошолордун катарында эле олимпиададагы барып математика боюнча болобу, башка предметтер боюнча болобу, биринчиликти алып келген бала дагы Кыргызстандын туусун дүйнөгө желбиретип келип атат да. Ошолор менен бирдей эле. Качан биз ошолорго квартира беребиз? Качан биз ошолорго машина, автобуна беребиз? Ошондо пропаганда билимге жасалат. Бул билим менен дагы утса болот экен деген нерсе мектепте чоң пропаганда жүрөт. Уже аракет кыла башташат ошого. Ошондой бир-эки примерди көрсөтүшүбүз керекпиз. Өкмөттүк деңгээлде. Сый урматты. Ушул азырынча жок. Болсо жакшы болот. Болсо жакшы болот. Агай, анан да бир кызыктуу суроо. Негизи сөздүн күчү чоң да, таасири күчтүү дегендей. Мугалимдин бир эле сөзү менен окуучунун тагдыры дагы ар түрдүү болуп калышы мүмкүн да. Бир эле колдоосу менен көп нерсеге жетишип калышы мүмкүн. Бир эле жаман сөзү менен тескерисинче кетип калышы мүмкүн да. Сиздин педагогикалык ишмердүүлүгүңүздө ушундай бир окуя барбы? Бар. Мен бир айтат элем. Атын фамилиясын айтпай эле турайын. Көпчүлүк студенттериме айтып жүрөм. Бир балдардын ичинде көп андай балдар, кандай учурлар көп болду. Бирок ошонун бирөөсү акырында ушунчалык жабыз болуп бүтүп кетип атканда, агай сизди өкүл ата кылайын дегенге чейин барды да. Өкүл ата кылсам болобу деп уруксат сурап. Анан
биздин коллегалардын ичинде, кесиптештерим ичинде андай учурлар өкүл аталык кылып, ошол бойдон өмүр бою аны менен катташып кеткен дагы учурлар көп. Ал ошол мамилесинин жана билимини берген билиминин сабагынын кызыктуулугунан, өзүнүн кызыктуулугунан, ошол инсан катары, мугалим катары өзүнө тарта алгандыктан деп ойлойм. Ал эми окуткан окуучуларымдын же болбосо окуткан мугалимдердин арасынан дагы мен айткан кеңеш сураганда кеңеш бергеним ушул инструментиңиз иштеди деп келгендер дагы учурлар бар. Бир эжеке келип калды. Мен инклюзивдүү балдарды окутам деди. Бирок арасында бир бала бар, өтө шок деди. Анан эч кулак салбайт деди. Ошону эмне кылайын деди эле. Мен аны сабактан алып калып туруп бир күн бир кучагыңа кысып, жыттап, мен сени жакшы көрөм балам. Мен көпчүлүктүн алдында аны сыр бербей сага айтпай жүрдүм эле. Мен сени сезем, сен да мени жакшы көрөсүң. Сен мыкты инсан болосуң. Мен сага ишенем деп таптап кой дедим. Мөрүнө. Ошол эле деди. Ошол эле. Кыла аласыңбы десем, кыла алам деди. Кийин анан ал ала букада болгон окуя. Ошондой кылдым дейт. Бир жумадан кийин апасы келиптир дейт. Баламды эмне кылып дубалап койдуң? Же болбосо эмне кылдың бул? Мен түшүнбөй калдым. 90 градуска өзгөрдү. 180 градуска өзгөрдү. Бул күндөн күнгө өзгөрүп келатат. Такыр башка мурдагы балам жок. Кызыгып, сени эле мактайт, мугалим деп калыптыр. Ошонун тапшырмасын кылышым керек деп калыптыр деди эле. Болгону көрсө, ал балага ошондой үйдөн дагы начарсың деп, мектептен да начарсың дегенде ордун таппай калгандан агрессивный боло баштаган экен. Ошол кайтты дейт да. Ошол кызыга баштады. Ал уже балдарды лидер болуп ирчите баштады көп жакшы жака. Деген окуяларды башыбыздан өткөрдүк да. Азыр баланын агрессиясын айтып атпайсызбы? Негизи мигранттын балдары кандай болуп атат азыркы учурда? Тарбиялоосу, билим берүүсү, аларга өзгөчө көңүл бурулуш керек болуш керек деңиз, Абдан туура маселе. Бул коомчулуктагы эң бир көйгөйлүү маселелердин бири. Мында чындап эле миграцияга дагы жыргагандан жылкычы болуп турмунбу деп кетти да адамдар. Бардыгы зарычылыктан улам. Балдарын алып кеткенге шарттары болбогондуктан айласыздан таштап кетип атат да. Бирок ушул көпкө созулбашы керек. Мүмкүн болушунча ата-эне өзү менен кошо тарбиялаган бала башка болот. Ал жерде калган жерде, эгерде бир тууганынан калды, миң жакшы болсун баары атанын, эненин орду башка. Анын жыты башка, анын айткан сөзү башка. Аны менен кошо чоңойгон бала дагы башкача болот деп айтат элем. Ата-энелерге айтат элем ушул балдарыбызды көп убакытка таштап кетпестен, бир убактылуу бир мезгилге таштап кетишке мажбурбуз кээде. Бирок көп убакытка таштап, унутуп, же болбосо жылдап келбей койгонго бул коркунуч деп айтат элем да. Бала баары түшүнчүйт. Бала эңсейт ошону. Балага зарыл ата-эненин сөзү, ата-эненин жыты, ата-эненин тарбиясы. Жанында жүргөн бала башка болот. Анан эми тренингдер боюнча дагы сөйлөшөлү. Деминновациялык тренинги жалпы жөнүндө кандай ишмердүүлүк аткарасыздар, ушул боюнча да айтып кетсеңиз. Деминновациялык тренинг кербени деп биз мына пандемия маалында онлайн баштап калдык да. Үйдө отуруп калдык айлап. Ошол мезгилде баары бир мугалим адам үйдө отуруп да окуткун келет экен. Мен балдарды окутуп аттым сабактарын. Бирок өзүм да окушка аракет кылдым да. Анан онлайн сабактарга кире баштадым өзүм. Анан үйрөнгөн нерсемди дароо берип үйрөнгөнбүз да. Мугалимдин өзгөчөлүгү үйрөнгөнүңдү, өзүңдөгү нерсени 100% беришке милдеттүүсүң да. Башка бир байлыктан 40тан 1-ин беришке милдеттүү болсоң, ал эми бул билимде, илимде сен 100% берсең гана ал сенде калат толук. 100% сенде калган болот. Ал сен бербедиңби, сенде жок болду, жуккан жок. Ага биз бул билим, бул аманат да. Биз берүүгө милдетпиз, реализация кылып турушубуз керек. Ошондо бизде тажрыйба ашып туруп, анан ал бизде өнү өсөт да. Ал бүчүрдү биз даракка айландырышыбыз керек да. Ошол максаттан мен өзүм онлайн сабак өтө баштадым. Апта сайын өтө баштадым. Ар аптанын жума күнү саат 8-де 1 саат бекер сабак. Өтө муктаждар көп болуп, мисалы үчүн баякы Zoom программасына
100ге чейин батып, кейін 40 минутта тоқтап қалып атканда, кейін да кайра ошончо адам кирип, кейін анан университеттин бир ошол Zoom'ду сатып алган программасын алып туруп, суранып туруп, 500 адамга чейин киргизип аттым. Биринчи мен кураторлук саат эле өтүп атканмын өзү. Кураторлук саатты регулярно өтүп атканымда, жанымдагы коңшулар дагы биз да кирсек болобу, мен да группам кирсе болобу деп туруп, ошентип көбөйүп кетип, кийин анан Zoom'га батпай калып, анан YouTube канал ачылган тур келди. YouTube'дан анан кийин ушул буюрса, пандемия бүтүшү менен эсен аман чыгып калса, Кудай кааласа, офлайн сабактарды баштайбыз, анан тренинг башталып кеткен. Аны түзгөнгө чейин дем деген эмне үчүн дем болуп калды дегенге токтогум келип атат. Дем деп адамга ошол пандемия мезгилинде абдан дем маанилүү экенин билдик. Андан кийин Кудай Таала бизди жараткан мезгилде бизге күндү, саатты эсептеп бербептир. Бизге ар бир демибиз керек болсо эсептелүү экенин билдик. Анан мурда бир жакшы сөз уккан элем, акыркы демиме чейин ыйман бер мага деп. Бул көрсө туура эмес экен. Акыркы демимде кошо ыйман бер деп тилешибиз керек экен. Акыркы демибиздеги ыйманыбыз акыркы ошол эсеп экен. Ошон үчүн акыркы демимде кошо ыйман бер деп тилей баштадык. Ошол эле мезгилде дем бер, демилге, деминген, деменгер, анан демпинген, жоксо демөөрчү деген сөздөрдүн баардык уңгусу демден башталат экен. Адамдын жашоосу өзү дем менен башталып, дем менен бүтөөрүнө ынандык. Демек, дем берип кетти, демдүү экен, дем берди, шыктандырды деген мотивация деген сөзгө да туура келет экен. Ошентип атып, мен 3 досум менен ачкан элем. Көрсө, биздин фамилияларыбыздын баш тамгаларына туура келип калды. Мен Дилишатов, Эгембердиев, анан Мамажаков уулу. 3 дос анан ушул дем деп түзүп калдык да. Ошодон башталды. Ошентип азыркы учурда азыркы учурда ушул баягы санариптик сабаттуулук боюнча, жаңы ыкмалар боюнча, Сингапур методу боюнча, азыркы ушу жаңы усулдар боюнча тренингтерди өтүп, ошол коомчулукка жаккан болсо, алар келип өз ыктыярлары менен катышып билим алып кетип атышат. Сингапур билим берүү методу деп атпайсызбы? Азыр негизи кайсыл методдор менен көбүнчө өтүлөт, анан кайсынысы мындай элге жугумдуу окуучулар? Эң негизи өзү биз Сингапур методу деп таанып калдык өзү. 5E деген эреже бар. Ошо 5E эрежеси боюнча бардык сабакты 5Eге салып алып туруп өтүүгө туура келет. Ал биздин мурунку эле традициялык өтүп жүргөн сабактарыбыздан аз-маз гана айырмаланат. А бирок негизинен бизде мурда жаттоого көбүрөөк көңүл бурулган болсо, азыркы эмеде ой жүгүртүүгө, ойду өөрчүтүүгө көбүрөөк ойлонуп, логикага көбүрөөк басым жасала турган методдор көбүрөөк Сингапур методунда. Эми соңунда сурай кетели, мугалимдин кыялы кандай? Мугалимдин кыялы, мугалимдин бар тапкан байлыгы бул окуучусунун саламатсызбы агай деген сөзү. Саламатсызбы агай, жакшы жүрөсүзбү? Агай ошол бойдон экенсиз десе, кайра жашарып, карап, ким элең дейсиң? Анан жакшылап айтып калсаң, эстесең, ошол студентти эсиңе келет. Болбосо баарын эсте калыш кыйын. Эң начар окуган бала жана эң жакшы окуган бала гана эсиңде калат экен. Ортодогулар көбүнө эсиңде калбайт, бирок ошол ортодогулардан да чыгат да. Бир инсандар ой сен күтпөгөн бир кадр болуп жетишип, бир жакшы бир иште иштеп атканын көрсөң, сүйүнөсүң, мактанасың. Ошол менин окуучум деп. Мугалимдин эң чоң рахаты ушул. Окуучусу менен мактанады. Чоң рахмат агай. Убактыңызды бөлүп ушунча суроолорубузга жооп бергениңизге. Бул биздин көрүп аткан ошол мугалимдерибизге да пайдалуу, ата энелерибизге да пайдалуу болду деген ойдобуз. Муну көргөндөн ар бир адам өзүнүн жыйынтыгын чыгарат, өзүнүн аракетин көрөт дегендей. Анан эми соңунда эркин микрофон. Чоң рахмат. Эң биринчиден көп мугалимбиз. Ошол мугалимдердин арасынан сизди тартайлы деп келгениңерге чоң рахмат. Мен ошол көп мугалимдердин ичиндеги Гапыр Мадаминов агайым айткандай ортодон төмөнкү эле агаймын. Болгону күн сайын, саат сайын тынымсыз өзүмдүн үстүмдө иштеп турган мугалимим деп айта алам. Мен бир окуучуларды мугалимдер уруп тарбиялаган мезгилде окуучу болдум. Окуучунун укугу корголгон эң жогорку чегине жеткендеги учурда мугалим болдум.
ошонун ортосундагы балансты таап туруп балдарга билим берсек, ошондо аларга угумдуу, жугумдуу жана жагымдуу болот деп ишенем. Чоң рахмат. Ак калпактуу ата журтакта мекени, алма жылдыздан өскөн жери.